Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Бай Билим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, амансыздарбы, жакшы турасыздарбы? Биз сиздер менен 23-чү сабагыбызды баштоодон мурда сиздерге англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти тааныштырып кетүүгө уруксат эттиңиздер. Эгерде сиздер бул китепти алсаңыздар, англис тилин дагы да мыкты деңгээлде өздөштүрсөңүздөр болот, урматтуу достор. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге 709 28 75 71 номуруна кайрылсаңыздар болот. Урматтуу достор, анда эмесе биз сиздер менен сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы англис тилиндеги туюк атооштук. Англисче бул participle to деп айтылат. Participle to дегени бул туюк атооштук болот. Ал эми кыргыз тилинде бул туюк атооштук эмне деп сурамакчы болсоңуздар, кыргыз тилиндеги ган деген мүчөлөр бар го, сөздөрдүн аягына кошулган ган деген мүчө. Мисал үчүн жабуу, жабылган деген, ачуу, ачылган, бүтүрүү, бүтүрүлгөн деген сыяктуу, жазуу, жазылган деген сыяктуу сөздөрдү англис тилинде кантип жасайбыз? Тема мына ошол жөнүндө болмокчу, урматтуу достор. Анда эмсе жакшылап көңүл буруңуздар. Мисал үчүн англис тилиндеги инфинитив этишти ала турган болсок, to close болсо, to close дей турган болсок, бул жабуу болот. To close болсо жабуу. Ал эми жабылган дей турган болсок, англис тилинде туура этиштердин аягына add деген мүчө койсок, бул бир эле мезгилде жапты деп өткөн чакты дагы туюнтат, жапты деп closed дей турган болсок, close. Мисал үчүн жапты, ал эми жабылган деген дагы маанини билдирет, туюк атооштукту туюнтат. Мисал үчүн closed дей турган болсок, жабылган болот да. Андан кийин to open дей турган болсок, ачуу, ал эми ачылган дей турган болсок, open деген сөздүн аягына add мүчөсүн коебуз. Open it болсо ачылган болот, ачылган. Азыр дагы мисал келтирип мен сиздерге көргөзүп берем, Кудай буйрса. To finish дей турган болсок, аяктоо, бүтүрүү. To finish дей турган болсок, бүтүрүү, бир жумушту, бир нерсени бүтүрүү. Finish it дей турган болсок, бул бүтүрүлгөн болот да. Finish it дей турган болсок, add мүчөсүн кое турган болсок, сөздүн аягында, анда бул бүтүрүлгөн болот. Андан кийин мисалдарга карай турган болсоңуздар, мисалдарга маани бериңиздер, урматтуу достор. The door is closed. The door is closed. Эшик жабылган болот. The door болсо эшик, is closed, эшик жабылган болот. Андан кийин the book is closed, китеп жабылган болот. The book is closed. Сөзсүз бунун ортосуна байланыштыргыч этиш is коюлат да. The book is closed десек, китеп жабык же китеп жабылган болот. Андан кийин the shop is closed. Дүкөн жабык же болбосо жабылган болот. The shop is closed, дүкөн жабылган. Ал эми мектеп жабылган дей турган болсок, the school is closed. Мектеп жабык, мектеп жабылган болот. The school is closed, мектеп жабык, мектеп жабылган деген маанини туюнтат. Андан кийин урматтуу достор, мисалдарга маани бериңиздер. Мисал үчүн the window is opened. The window is opened дей турган болсок, терезе ачылган болот. Сөзмө-сөз которо турган болсок, the window болсо терезе болот, is opened ачылган. Opened десек ачылган болот. Аягындагы add деген кызыл менен белгиленген мүчө бул ган дегенди туюнтат. Андан кийин the shop is opened. The shop is opened, дүкөн ачык болот. The shop is opened, дүкөн ачылган, дүкөн ачык болот. Андан кийин ал эми to use дей турган болсок, колдонуу болот. To use десек колдонуу. Ал эми use it дей турган болсок, колдонулган болот да. Ошондо use it add дегенди кое турган болсок, ган мүчөсү коюлат. Use it дей турган болсок, колдонулган. Мисал үчүн use it tools десек, use it tools колдонулган инструменттер болот да, колдонулган аспаптар болот. Андан кийин урматтуу достор, жакшылап маани бериңиздер. To finish дей турган болсок, бүтүрүү болот. To finish болсо бүтүрүү, ал эми finish it дей турган болсок, бүтүрүлгөн болот да. Мисал үчүн a finished work десек, a finished work дей турган болсок, бүтүрүлгөн жумуш болот. A finished work, бүтүрүлгөн жумуш. To like дей турган болсок, андан кийин урматтуу достор, бул жактыруу болот. Ал эми a liked plan дей турган болсок, a liked plan дей турган болсок, жактырылган план болот да. Жактырылган план болот. Эми мисалдарга өтөбүз. A translated book
Translate деген которуу болот. Translated десек которулган болот. A translated book которулган китеп. Андан кийин answered questions жооп берилген болот. Answer деген жооп берүү, answered дей турган болсок жооп берилген болот да. Answered questions жооп берилген суроолор болот. Ad деген жооп берилген, ган дегенди аягындагы ad деген мүчө туюнтат, урматтуу достор. Андан кийин a tired man, tired десек чарчаган болот да, ошондо ad деген ган дегенди туюнтат. A tired man дей турган болсок чарчаган киши болот. Андан кийин a worked plan десек иштелген план. Ал эми андан кийин a continued lesson, continue дей турган болсок бул улантуу болот. Ал эми continued дей турган болсок улантылган болот да, ошондо a continued lesson улантылган сабак болот да, улантылган сабак болот. A wasted money, to waste дей турган болсок, to waste дей турган болсок коротуу, ал эми wasted дей турган болсок коротулган болот да. A wasted money болсок коротулган акча болот. Андан кийин arrested man алган киши болот да, ошондо arrested man дей турган болсок arrested man as алган киши болот. Андан кийин received money дей турган болсок алынган акча болот. Received money алынган акча. To receive дей турган болсок алуу, бир нерсени алуу. Орусча айтканда получать болот. Ал эми received money десек полученные деньги болуп калат да, алынган акчалар болот, урматтуу достор. Андан кийинки мисалдарга да маани бериңиздер. This bowl is chipped. Бул миска сынган болот ошондо. This bowl десек идиш да, миска. Орусча айтканда миска болот. This bowl is chipped. Бул миска сынган. Chipped деген сынган, талкаланган деген маанини туюнтат. Андан кийин this fabric is ripped. Бул кездеме айрылган болот. The screen is cracked. Экран сынык болот да. Экран сынык. Же болбосо орусча айтканда экран треснутый болуп калат да. Экран треснутый. Жарака кеткен экран болуп калат да, урматтуу достор. Урматтуу достор, сиздерге дагы бир жолу эскертип айтам. Демек биз англис тилинде туюк атооштуктарды сөздөрдүн аягына, этиштердин аягына add деген мүчөнү коюу менен жасайбыз. Туура этиштердин аягына add деген мүчө коюлат. Мисалы үчүн to close болсо жабуу, ал эми closet дей турган болсок жабылган болот экен да. To open десек ачуу, to open it дей турган болсок ачылган болот. To finish бүтүрүү, ал эми finish it десек бүтүрүлгөн болот да. Аягына add деген мүчөнү койгон болсок, демек кыргыз тилинде ган деген мүчөнү туюнтат. Урматтуу достор, эгерде сиздерге бул сабак жаккан болсо, сөзсүз башка бирөөлөр менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Жана ошондой эле биздин видеого лайк басып, башка бирөөлөр менен бөлүшө кетиңиздер. Эгерде сиздер англис тилин дагы да мыкты деңгээлде үйрөнүүнү кааласаңыздар, ушул китепти алып англис тилин мыктылаңыздар. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. See you soon. Goodbye, dear my friends.